54 турак үйдүн мыйзамдаштыруу маселеси бар. Шайлоо болгондо анда бизди силер кыйынсыңар деп биринчи айдап барат. Буйрук менен бекитип, жер комиссия карап бере бермекпиз. Протокол деп жазып берип коюптур. Ал болсо юридический такыр туура эмес жазып берип коюптур. Биз эмне кылып бүтүрдү билбейм, документ алып сатты да кеттим. Аны айтсак, аны айтат, билбейм, биз жасаган эмеспиз дейт. Аны ким жасайт анда, алар жасабаса? Саламатсыздарбы эжекелер? Биз ушу сиздердин көйгөйдү угуп ушул жакка келдик да. Маселе бул кызыл китеп болуп аткан турбайбы? Бул маселе эмнеден жаралды негизичи? Биз башында документ үйдү сатып алганда, баягы расписка менен сатып алдык деген эле кагаз менен алганбыз. Эми ал кагаздын баары жарабай баштады да. Кызыл китеп, азыр закон боюнча баары эле кызыл китепке өтүп калбадыкпы? Анан эми азыр кызыл китепке алалык десек, ушундай көйгөй маселе болуп атат, поезд жолго жакын деп берилбей атат. Ошо анан ошо кызыл китеп үчүн чуркап жүрөбүз баарыбыз. Жерде олтургандардын баары. Ошо маселебизди чечип берип койсо деп көп эле кайрылдык. Анан ушуну канча жылдан бери эле жугуп жүрөбүз. Канча жыл болду примерно? 2010дон бери мына бир сотко бергиле, сот аркылуу өтөт дейт. Сотко барсак акимиятка баргыла дейт. Акимиятка келсек мэр чечет дейт. Мэрге барсак эч натыйжа бербеди да. Ушуреки документтин азабынан ошо же балдарыбыз окуган жеринен нормальный справка албайбыз, же пропискабыз жок, паспорттобузду ар кайсы жерге апарып прописка кылып анан алабыз да. Ушуреки болуп атат биздин көйгөйдө. Эч кандай эч жака документибиз эме жок да, мындай туура келбейт эч жерде. Кыргызда жакшы нерсе бар эмес беле? Бул выбор учурунда голос топтордо келишет эмес беле анан? Андайда чуркап келишет, баарыбызды. Документи жок болсо да барсаңыздар кол коюп эле чыгып кетесиздер деп андайлар болот. Кол коюп беребиз андайларга келгенде. Голосовать эткенбиз. Негизи бул үй 60-жылдан бери Советский Союз убагында эле курулган үй. Анан кийин биз захват кылган жокпуз, действительно. Барбаган жерибиз калган жок. 2010-жылдан бери эле чуркап жүрөбүз. Бизди вообще киши ордуна деле эме кылган жок, аким деле бороргон жок. Иши барбаган жерибиз калган жок. Бу жерде жашаган үйлөр бири 2-3 эмес, 60-70 үйлөр бар. Бүт эле мына балдары менен, кичинекей немелер менен бүт эле жаштар бар, пенсионерлер бар. Карапайым адам негизичи бу жердечи. Эмне эчтеке толук жок. Бияка да барабыз, бияка да барабыз. Эч бир маселе чече албай калдык. Темир жол уруксат берсе биз кызыл китебиңерди бүтүрүп берем деген турбайбы? Ошондой сөз болгон турбайбы? Темир жол негизи уруксат бериптирби? Темир жол берген. Темир жол эч кандай тиешебиз жок. Бул 60-жылдары эле алынган жерлер, булар захватта кылган эмес, булар уруксат берсеңер болот деген өзлөрүнүн биз эч кандай бияка каршылыгыбыз жок. Силердин акимиңер чечиш керек деп койду. Болду, болгон ошол. Анан дагы бир жагдай бар да. Бул президенттик выбор учурунда деген бул биздин ажообуз убада берген турбайбы? Ушул участоктун маселеси чечилет депчи. Кант шаарынын Лагвиненко көчөсүнүн темир жолуна чектеш курулуп калган 54 турак үйдүн мыйзамдаштыруу маселеси бар. Буюрса, бул иш Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан чечилет. Ошо убадасы аткарылып атабы азыркы учурда? Эчтеке решение жок. Биз вообще жүрөбүз да, как пешкадай. 60-70 үй болгондо деле ар бир үйдө хотя бы 2-3 бала бар да. Анан мектеп маселеси кандай болуп атат? Мектепке да пропискасы жок, албайт эмес беле? Пропискасы жок, барбай атышат балдар. Ар кайсы жерге, например, туугандарыбызга барабыз, туугандарыбызга барып временно коебуз да, временно коюп, андан кийин мектепке алып барып атабыз. Мен, например, кызым уже 2 жылдан кийин окуйт, мен билбейм кайга барып коюшумду. Кичинекей кызым да садикке туруш керек, алда очередке коюп койдум, бирок эми анда да регистрация сурайт да, по-любому вместо прописка сурайт, ага дагы мен кандай кылам, ал да ойлондуруп. Мен биякта эч тууганым жок, действительно. Бүт баары шаарда турушат, мен кимге жалдырайм? Кимге алып барам балдарымды? Эч кимге алып бара албайм мен. Ушул 2 жылна өткөндө губернаторго барганыбызда мен срок сурадым. Канча срок десем, ушу жылдын аягына чейин дейт.
бирок эми ал губернатор точно ошол жылдын аягына чейин отурабы белгисиз да. Пропискага отурабы десе эле кызыл китеп сурашат экен. Мен өзүм даже ааран кыйналып атып уже канча жылдан бери турган үчүн эмени паспортумду алдым да, бирок меники бар экен. Мен кызымды немеге алып бара албай койдум, больницага алып бара албай койдум, учетко кое албай койдум, барып расписка сурадым мен. Бул темир жол уруксатын берип атса, мэрия, губернаторлор эмнеге жазап бербейт деп ойлоп атасыздар? Эми алар эмеден азыр гостройго такалып атышат уже. Темир жол бар, эми уруксат берди, санэпидстанция берди, эми МЧС деле берди, жыдыга эми гостройго такалып атышат. Анан мен түшүнбөйм, мурун бул акимдер деле иштеп, мурун деле эметип атат, эмне үчүн ошол убакта бул эми квартальныйды караган эмес, эмне үчүн ушуну менен сатылып атат деп алардыкы закон болуп атат, а биздики закон болбой атат. Садыр Нуркожоевич талапкер боло турган кезде эле ошого кат жолдоо болгон болчу бияктан. Биз дагы ошоктон кат жолдоп обращение кылып жазганбыз. Ошондо ошол видеосунда деле бар экен. Бияктын көйгөйүн билет экен, 54 үй деп берилиптир. Аяктан өкмөттүн чечими менен Кудай буйрса чечилет деген болчу экен. Бирок ал өкмөттүн ошол айтылган сөзү ошол күнгө чейин чечилбей келатат. Бул күндө эмне болуп атат? Азыр деген башында биякта деген сот аркылуу чечилет деген маселе болгон. Сот аркылуу чечилет деп атканда биз документ чогултуп баарыбыз адвокат жалдап, ага акча чогултуп ошондой болгон. Андан кийин эле акимиятка мени берип койду, бийликти. Ошак чечет болду да. Аким өзү чече турган болгон. Аким болсо эмне үчүн чече албай койду? Эң артында биз деген чечип бере албайбыз деген чечим чыгарды да. Ошол чечимдин протоколун даже бизге бере албай атат азыркы күндөчү. Ошол чечимдин эмесин чыгарып бериптир, протокол деп жазып берип коюптур. Ал болсо юридический такыр туура эмес жазып берип коюптур. Биз жогорку жактарга алып барсак, ал деген юридический туура эмес жазылган протокол экен. Бул эме жөн эле кагаз болуп калат да, мындай айтканда. Элементарно ошол биз отказ берген кагазын даже бизге чыгарып бербей атат да. Эми ошол биз деле сурандык да, чечип бере алсаңар чечип бергиле мыйзам түрүндөчү. Чечип бере албасаңар андай болсо протокол жазып чыгарып бергиле бизге. Мына биз мондай чече албай атабыз деп. Андан кийин ошол чыгарып, эгерде акимият өзү чече албагандан кийин муну деген межведомственный комиссияга же болбосо жогору жакка кайрылып эмеш керек болчу. Эми булар первый очередь Чүй область администрациясына баш ийгендиктен ошол жакка жиберип, алар болсо межведомственный комиссияга жөнөтүш керек болчу. Андай иштер эми баягы күнү биз губернаторго барабыз деген күнү эле ошондо барып ошол кагаз губернатордун астына обращение түштү, туурабы? Ошол кагаз дегенчи обращение биз суранып атабыз, ушул элдердин көйгөйүн чечип бергиле депчи. 3 ай бизди мына ЖДдан жооп келсе эле бүтү документ аласыңар эртеден баштап деп айтылган. Андан кийин ЖДга өзүбүз бардык, зам аким мэр болуп чогуу барганбыз. Барганда биз биринчи өзүбүз бардык, андан кийин чогуу баргандан кийин аяктан деген ЖДнын начальниги Азамат мырза деген өтө мындай грамотный бала экен. Ал баарын түшүндүрүп берди. Алар деген чындап эле айтып атат, ал деген алар мыйзам чыгара турган же болсо жер бере турган орган эмес болгондон кийин алар биздин деген эгерде акимият волевой решение кылып туруп чыгарып берсе биз каршылыгыбыз жок деп эле айтып берди аяктанчы. Эгерде ошондой эле акимият волевой решение кылып тияктан суранып чечилчү жерге каттар жөнөтүп жолдоп ошонун артына бүт жазап чуркай турган болсо, ошондо чуркаганда бул маселе уже астыга жылмак да, анычы. Гостройго барып эметип келгенде 50 метрге чейин чечилди. Мына биз азыр барабыз, акимияттан тияктан гостройдун жообу келет, жообу келгенден кийин 1 сааттын ичинде келет. Эртеңден баштап тизмени түзүп, ошол жерден баштап тизмекке 50 метрден арылардын пока документин беребиз. Берги түшпөй калгандардын болсо арыз жазып өкмөткө кайрылабыз деген болчу. Өкмөткө кайрылабыз деп айтылган болчу. Эртеси эле мына чечилип калат деген. Эртеси бардык, тияктан дагы эле гостройдон жооп келбептир. Эң артына жооп келген күнү деле эме токтомдорго эметип коюптур, СНИПтин токтомдоруна шумоизоляционный эмелер процесстер бар экен да. Ошолорго такап туруп эме биз силерге жасап бере албайбыз деп койду. Азыркы күндө негизи ал шумоизоляционный процесстерди ченеш керек экен, ченеп эметип турган бияктагы 5 үйдүкү даже бар экен ал эмелерчи. Бүт документтер даяр экен. Ошол шумоизоляционный эмелер дагы жазылган болчу экен. Эми ошондой эле баарынкын жасап, булардыкын пока алардыкы даяр болчак, 5 үйдүкүн пока берип иш кылыш керек болчу да. Алар эчтеке иш кылынган жок чындап келгендечи. Буга чейинки чындап эле кылынбаган нерселер, документтер бүт баары чогулду. Эми топосъемка дейт экен, топосъемкасын жазатты чын эле Улан Майлыбашев, Уланбек Булатович жазатты. Ал аракет кылды.
бирок эң аягында жыйынтык деген комиссиянын төрагасы зам аким ошонун колунда да. Ал зам аким чечип бере албайм деди мыйзам чегиндечи. Чечип бере албасаңар анда болсо биз жана жогоруда айткандай протоколун кача бергиле. Биз анда болсо өзүбүз кайрылалы деп. Ошентип айткандан кийин хорошо деп протокол ошо тура эмес чыгарып берип атпай жада калса. Андан кийин өзү отпускага кетип калды азыркы күндө. Юристи болсо, юристи дагы азыр отпускага чыгып кетиптир. Адвокатка $100 чогултуп турсуздар. 60 үйдө эсептегенде $100 эми Хан-Сарай салоосу деле деп койсок болот да. Анан ошону баары топтогон жокко дейм, арасында баягы документ топтоп сотко чейин ишибизди ашырабыз, сот менен чечебиз дегендер $100 топтоп баарын документтерин баарын топтоп сотко барып, анан сот чече албайбыз биз, эми айыл өкмөтүңөр чечет деп эметип койду. Эми $100 да жок, документибиз бүткөн жок. Короче, баягына чыккан жок да. Бияқта гөр да маселе бар турбайбы? Гөр маселеси боюнча канча жылдан бери мен өзүм Канчарын жергиликтүү кеңешинин депутаты болом. Биз деген 2-3 жылдан бери эле жыл сайын бюджетке акча салып келебиз. Ошол жер чечилип калсын деп сатып алалы деп. Бирок сатып алалы деп акча салган менен жер чыкпай атат. Буга жер аким дагы жардам берем деген болчу, ал да кетип калды. Башка аким келген жаңы ал да чечип бере элек чындап келгенде. Эми жакын арада эле биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары жана элдерден да кол чогулуп жүрөбүз, обращение кылып атабыз губернаторго ушул жер маселесин чечип бергиле деп. Анткени жакын арада эле Канчарында тоже бир үй бүлөдө өтө жакыр жашаган үй бүлөдө өлүм болуп калыптыр. Мындан эч ким куртула албайт экен. Өлүм болуп калды, аякта деген жер маселеси чыгып калды. Аякта деген жер маселесине биякта биз Канчарында өзүнүн көрсөтөн жок болгондуктан башка айыл өкмөттөргө барса 15-20 миңден төлөш керек. Ал ошол жерде болбогондон кийинчи, прописан болбогондон кийин. Эми алардын андай акчасы жок экен, каражаты жок. Эми башка айыл өкмөткө кайрылып эле элдер акча чогултуп мындай ошондой менен эле чечип атат да маселеничи. Эми бул деген Билеген Кант шаарынын 40 миң населениянын ичинде деген жок дегенде жарымысынан көбү мусулмандар жашайт. Ошол гөр маселеси чечилбей келатат да. Орустардын мүрзөсү бар, убагында алар тың экен, алып койгон экен, алар көмүлүп келатат. Ухоженный четин баары жабылган да, торолгон. Эми ушунча мусулмандар туруп ошол чуркап койгон эмес да, же биздин аткаминерлер өйдө жактагылар мусулман эмеспи? Аларга балким биякта турушпайт анткеничи. Алар өзлөрүнүн айларына барып көмүлөт ошон үчүн. Биякта кантта жашаган эмелер эртеңки күнү баарыбызды өлүм күтүп турат. Өлүп калсак каяка көмүлөт деген маселе чоң жарылат да. Айылга алып кетелсек биз көлдүкпүз. Кантип алып кетет? Например, мен өлүп калсам балдар кантип алып барып кантип коет? Аякта эч ким таанышпайт. Анан бир жерде койгон жакшы да. Балдардын тең тустары бар, өзүбүздүн кошуналары бар. Ошол көйгөйдө чечип бериштер керек да. 40 миң кыргыз болсо гана кандай көрүү жок. Жагдайды мен карап турсам, эме болуп атат да, силер жылмашып деле болуп атасыздар да. Жер жаңы алып алып, ошо жердин документин ала албайтам дегенде эле. Вообще эле тетиги согуштун убагында бар үйлөр да бар экен да, могу жердечи ошондой үйлөр да бар экен. Биз негизи ошондой эле үйлөрдү сатып алып, могу жерде талкалап бузуп, кайра салып жасадык да. Эски үйлөр, фундамент жок үйлөрдөн баштап салганбыз. Бири-бирибиздин үйүбүзгө монтип жабышкан үйлөрдү ажыратып бөлүп, ушунчага алып келип жашап атканбыз да. Эми ошону биз акчабызга сатып алдык, эми ошонун документин ала албай атабыз да. Телефондорго SMS келип атпайбы? Үйүңөрдүн налогу, машинаңардын налогун төлөгүлө деп, анан ошо участоктун налогторун төлөйсүздөрбү? Төлөп атабыз да, келип атат, төлөп атабыз. Светке төлөйбүз, сууга төлөйбүз, баарына төлөп атабыз. Бүт төлөйбүз. Анда кишибиз эмеге болгондо, жанагы шайлоо болгондо анда бизди силер кыйынсыңар деп биринчи айдап барат. Силер кишисиңер, силер ушердин жителдерисиңер, салгыла, жыргап кетесиңер дейт. Ага салгандан кийин эле жыргаган жерибиз жок. Кайдан көрдүң карашек, жолдон көрдүң жарашек болуп атабыз. Мына салган депутаттарыбыз бизди билбейм деп коет, кээде тааныбайт. Эми биз ошон үчүн деле чуркаганбыз. Далайын биз акимди деле биз шайладык, мисалы үчүн эл. 2010 бери чуркап жүрөбүз атпайсызбы? Тет жакта 5 үй бар. Урекилде жерде биздин бер жагыбызда склад бар. Склад деген кызыл китеп алып алып туруп, азыр деген апшрича кылып жасатып койду. Алардыкы көп болсо бир 6 метр. Аяка эчтеке болбой койсу. Анан биздики болсо нар жагында 5 үй бар. Ошолокин баарын документтерин баарын бүтүп,
заборлорубуздун баарын бустурчуларын бустуруп ушул жерге силер буссаңар эле мына биз силерге документ бере калабыз деген болгондо буздук ал ушул жерлердин алдык кызыл линиядан бери чыгып кеткенсиңер дегендин баарын алышты дагы документибизге келгенде эле дагы эле токтотуп коюшту да бул эмеңер деген силерди бул законго туура келбейт деген ага чейин туура келбесе биздин анда эски заборубузду ошондо бустурбай эле коюшса болмок экен да ушундай болуп атат биздикичи эми билбейм кандай кылат чечип беришсе жакшы анан чечип беришпесе жакшы менен эле бүткөн уже ушу арасындачы 4-5 үй алгандар документтер коррупция менен эле бүткөн аны вообще караганда жок жооп да беришпей атат аны айтсаң ал ушундай китептери бар экен ушундай документтери бар десеңер эле ал кандай жол менен аны карап атабыз аны органдар карап атат деп эле койду бирок каралган деле жок болуш керек биз менен эле чогуу чуркаган документин убагында бүтүрөйүн деп бүтүрбөй калганда ал өзүнчө бөлүнүп кеткен жүргөн эмне кылып бүтүрдү билбейм документ алып алып сатты да кетти мынакей аны айтсак аны айтат билбейм биз жасаган эмеспиз дейт аны ким жасайт анда алар жасабасачы документ аларга ким жасап берди анда ошону биле албай атабыз да биз дагычы мисалы үчүн ал коррупция деп ошону айтылат ошол акча менен эле жасалды да туурабы ошол документтери бар ал андан биз акча бербей койгон биздики мына бемгиче бүтпөйт балким биз берсек биздикин деле бүтүрүп коет беле ошону сурайын дедим эле биякта ошол жогорку кеңештин депутаттарына Актөкөн Дүкенович менен эми Бакыт Эркинович эки эс катар районунан эки депутат өткөн болчу жогорку кеңешке ошолорго биз обращение кылып кайрылуу жасап эми жардам берүүсүнчү эртерээк айтышымчы бул деле эмне эми үмүт үчүн эле эми кайрылып атабыз үмүт кылып ошолор жардам береби балким булар дагы эртелетип коебу бир баягы буга чейин губернатор сөз берген ошол сөздөрүнө аким сөз берген мэр сөз берген ошонун баары сөз берип кеткен ошолордун иштерине балким кичине акырын эме батыраак кылып жардам береби депчи эми биз Госстрой бияктан суроо эме жооп күтүп атканы менен баары бир эмеден өкмөттөн мындай так чечим жасап бермейинче бул иш чечилбей калды да чындап келгендечи ошол өкмөт чечип бербесе бул иш чечилбейт эч качан урматтуу көрүүчүлөр өзүңүздөр көргөндөй эле азыр биз Кант шаарында жүрөбүз элдин көйгөйү бул кызыл китеп ала албай аткан жарандар бар экен да бирок биякты жыл массив десең жыл массив эмес мурун эле илгери эле 60 жылдары эле салынган үйлөргө карапайым мэр кызыл китебин ала албай атканына ушуну мэриядан же губернатордон ушу местный атка минерлерден сурап жолун билип бергенге аракет жасайбыз Канттын мэриясынын алдында турабыз өкүлдөрү азыр келебиз дешти эмне дейт экен чогуу угуп көрөлү бизге элдер кайрылды эле ушу кызыл китеп боюнча көйгөйүбүз бар эле чагылдырып берсеңер жакшы болот эле деп биз азыр элдин көйгөйүн угуп келдик жашаган жериненчи көп кишинин үйлүнүн документи жок экен бирок ал үй деген 60 жылдардан бери салынган үйлөр болуп экен да жаңы жыл массив болбосо участок кылып же бирөөлөр басып алып атпаса эмне үчүн эми ошол үйлөргө до сих пор документ жок бирок бул жерде президенттин жарлыгы бар да документи бүтүрө элек нерсени 2 ай срок берем бүтүрүп бергиле дегенчи мен 3 ай срок бербедим белем ошондо 3 айдын ичинде эң көп болсо 6 айдын ичинде чечип бергиле деп 6 ай эмес 1 жылдан ашып кетти анан ызы чуу болгондо барып туруп анан 300 кишиге бердик деп мактанасыңар 1 жылдан бери азыркы үчүн эмнеге ал иш ашпай атат да эми ал Лагвиненко көчөсүндө өзүңүз айтып кеттиңиз 60 жылдары салынган үйлөр бар да ошо 60 жылдан бери бул ушул күнгө чейин эч бир документ ала алышкан эмес себеби дегенде мен азыр башынан баштап айтып берейин бизге ушу тургундары Лагвиненко көчөнүн тургундары кайрылды ушу көп жылдан бери документ ала албай атабыз кызыл китеп ала албай атабыз ошого байланыштуу пропискага туруп балдарыбызга паспорт ала албай атабыз депчи керектүү документтерибизди бүтүрө албай атабыз деп бизге кайрылгандыктан биз баягы баарын чогултуп арыз менен кайрылгыла бүт документтерин баарын толуктап анан районный комиссияга жибергенбиз районный комиссия ушуну чечип карап бергиле деп себеби ал жер ген планда складские помещения деп турат мисалы эгер жөнөкөй эле муниципальный жер болуп же болбосо мындай ижлес деп коет го жер болсо
биз кайрылса биз архитектурага кайрылып архитектура формировать этип берип ошол жердичи анан биз буйрук менен бекитип жер комиссия карап бере бермекпиз. Ал жердики десе биз архитектурага кат берсек архитектура ал жерди биз формировать эте албайбыз. Ал жер генпланда складские помещения деп турат деп бизге формирование бербей атат. Анан кийин биз анда ошону кандай өзгөртүү киргизели деп районный комиссияга салганбыз. Районный комиссияда карап ал жерде дагы охраняемый зона охраны ЖДдын жээгинен 100 метр болуш керек экен. Ал үйлөрдүн баары 100 метрдин ичинде. Документ ала албагандардын дагы. Ошол себеп болду да. Анан муну менен Бекболотович биздин мэр районный комиссия аяктындагы чечимин токтотуп туруп андай кереги жок деп өткөндө бул Кыргыз темир жолуга да барган. Кыргыз темир жолунан барып мейли зона охрананы 50 метрге чейин бир санитар нормаларды карап кыскартсак дагы деп Гострой такыр нормаларга чак келбейт. Зона охраны 100 метр деди. Ал үйлөр ошонун ичинде кирет. Баягы эле ошо архитектура деле формировать этейин дейт. Янда генпланда складские помещения зона охрананын ичине кирип калган, алар формировать эте албайт. Ушинтип такалып келип атат. Анан бүгүнкү күндө мына бир жума болуп калды го дейм, жаңылбасам. Улан Бекболотович областтык деңгээлде. Азыр бүт районный комиссиянын чечимдерин убактылуу токтотуп, бүт документ комплект кылып чогултулган да, ушулардын баарын токтотуп, азыр областтык деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан биздин Чүй областында президенттин карамдык укуктуу өкүлү өзү ушул ишке жардам берем, алыш берем деп азыркы учурда ошону күтүп атабыз. Буга биз деле эки көз үстүрт ушулардын эми баягы биздин Кантшаардын аймакта болгондон биздин тургундар болгондон кийин, камтыктар болгондон кийин биз дагы ушулардын көйгөйүн чечип берип, кызыл китеп кылып алса деп. Азыр бүт инстанцияларга Бекболотович өзү жүрөт ошо аралашып, чуркап кандай жолун тапсак болот. Бул жерден сиз айтып кетпедиңиз, складские помещения болуп калат экен депчи. А бирок ош жерге деген негедир эки этаж үй салынып калыптыр да, кызыл китеби бар. А жерде азыр биздин заграндан келген окуучулар, пакистанецтер, индустар ошо эки этаж эмеде квартирада жашашат экен. Алар кантип кызыл китеп алган? Бул жерде алда маселе көтөрүлгөн, арасынан бир эки үйдө кызыл китеп бар экен, убагында соттун чечими менен алып алышты. Анан ошондой да бул учур болгондо башында анда соттун чечими менен алып атса, сотко кайрылгыла деп, анда дагы адвокат жалдагыла, сотко кайрылгыла, документтердин баарын эмне документтер келип түгөлдөө баргыла деген сот тилекке каршы барып на местном уровне чечкиле деп кайра артка жиберген да. А эми тиги эки этаж үйдүкүн болсо аны барып эме кылыш керек. Эгер складские помещения деп турса, складские помещения киши жашаганга болбойт. Эми аны уведомление берип, ага да чара көрүлөт. Дагы бир жагдай бул эме болот да. Пропискасы жок, балдарды мектепке албайт, жана пенсияга чыга алышпайт. А ошо маселени кандай чечип атасыздар? Эми ал азыркы учурда бизге кайрыла элек. Бизди мектепке албай атат, чечип бергиле. Бизге азыркы учурда Лагненко көчөсүнүн тургундары кызыл китеп боюнча чечип бергиле деп атат. Баягы бизди мектеп боюнча, прописка боюнча деп кайрыла элек. Жырдыга сылат этип атпайсыңар 100 метр депчи, бирок биздин чектен ашпасаңар ал бергиле деп 50 метр беттир да уруксатын бериптир. ЖД. ЖД. Жок, ошо ЖД берип 50 метрге чейин деп аткан, а бирок азыр бүгүнкү күндө Гострой кагазын бербей атпайбы? Гострой эмне үчүн бербейт? Ошонун себептерин билбейт экен. Ошо Гостройду күтүп аткан, Гостройдо тактап берсе эле биз уже район деңгээлде протоколду алып эле ошо менен иш алып бара бермекпиз да. Анан азыр ошо Гостройдагы жок кандай нормаларды бере албайбыз дегендиктен мен билишимче Бекболотович азыр ошо областтык деңгээлде муну чечип атат да. Акимият менен бирге иштейсиздер да? Ооба, бирге иштеп, алар деле жардам берели дейт. Эми бул жерде баягы эме да. Алып эле мыйзамсыз кылып эле жазап берип салсак, анан эртең бүрсүгүнө кайра эле ошол эле тургундар кайра эле өзүбүз кыйналабыз да. Баягы кылганга жараша мыйзамдуулугун карап кылып берели деп атабыз да. Биздин деле эки көзүбүз төрт, ошонун маселесин чечип берип, документтерин алып калса экен деп. 60-жылдан бери жүрүшөт. Элестеткиле өзүңүздөр ошо чече албай. Адвокат деп калбадыңызбы? Бул эл эме чогултуп бериптир да, $100 эми чогултуп бериптир адвокаткачы. Жыйынтыгында ошо адвокат дагы жок, же $100 дагы жок дейт да. Эми аны деген биз жалдап, биз тараптан эмес, аны ошо элдер өздөрү чогулуп, өзүнө сүйлөшүп деп. Ошо акимият менен ошо силер жактан
жалдагыла деп турсуңуз да? Жок, жалдагыла дегенде өзүңөр бир өкүлүңөр болобу, адвокатыңар болобу, сүйлөшүп алып, барып тапшырып бергиле дегенбиз да. Ал жерде биз жалдагап, биз аркылуу барган жери жок анын. Ал өздөрү эле чечиш керек да. Үчүнчү жагдай. Кантта канча население бар? Эми расмий 22 миңден ашык. Мындай факт 40 миңге жакын. 40 миңге жакын. Анан элдин дагы бир нааразычылыгы бар экен ушул эме көр боюнча. Көр боюнча бул деле маселе бул дагы илгертеден эле келаткан. Кант шаарында бул мусулман көр жок. Анан азыр мисалы үчүн аны Бекболотович ошо аким менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Баягы Кант шаары өзү мындайча айтканда өскөн эмес да. Баягы башынан элечи элдин саны көбөйүп атат, бирок территориясы ошол эледен турат да. Анан бизде өзүңүздөр көрдүңөр, айдоо жерлери, мындай башка жерлер жок. Анан муну деген эми азыркы учурда тоже Бекболотович менен Абдылакович бир кандай бир башка прочий жерлерден таап кандай кылсак болот. Өткөндө ылдый жактан Люксембург айыл өкмөтү жардам беребиз. Түйүңөрдө жерибиз бар деле, ал жерден суу чыгып калды. Мусулмандыкын эми өзүңүздөр билесиздер да, ал баягы мындай эле касып туруп групп менен коюп койбойт да, акта деген терең касып чыгыш керек. Суу чыгып калды, ал жер жарабай калды да. Азыркыда ошо изделүүдө. Аракеттер. Бул маселе 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Ошол чынбы? Кайсы маселе? Кызыл китеп боюнча 10 жылдан бери. 10 жыл эмес, бул андан да көп да. Бул эми өзүңүз элестетиңиз, 60-жыл салынган үйлөр мейли 90-жылга чейин мындай баш оору жок болчу. Анан эгемендүүлүк пайда болгондон кийин башталды да. Бир жагы эле мына эми 2000-жылдан бери деп коелучу. Мейли 90-жылдар деле анча деле расписка менен деле алып сатып жүрүшкөн да. Анан азыр уже андай жарабайт да, туурабы? Азыр мына 2000 бир жагы эле 10 жылдан ашык, 20 жылга чейин. Эми 2000-жылдан алганда уже 23 жылдан бери экен да. Анан азыркы учурда мына ошол даража областтык деңгээлге чейин жетип, буюрса эми биз деле күтүп атабыз. Бекболотович өзү ошо жака чейин барып ушул маселе болуп атат десе, анан жакын арада чечип беребиз. Может, керектүү анча-мынча кагаздарга өзгөртүү киргизип беребиз деп азыр ошону күтүп атабыз да баарыбыз. Акимиятка азыр чогуу барып акимият менен дагы беттештик болобу? Эми аны беттешкенде эмне, аны өзүңүздөр деле барып келе берсеңер болот. Бирок бул ситуация боюнча да аким билет да? Аким билет, андан мурун дагы Алмаз Жекшенбаев жакшы билет. Анткени ал жер комиссиясынын төрагасы да. Райондук. Бул маселе боюнча да мисалы Канттын 2 депутаты бар да, ЖКда. Ошолорго деле угузуп мындай эмени элдин көйгөйү болуп атат, ушунча алтын сүйдүн документи жок болуп атат деп ошо. Эми азыр ошо акын бара-бара бартабыз да, иерархия деген бар да. Мисалы үчүн акимчиликтен азыр мына областтык деңгээлде, анан ошолор менен биргелешип жогорку кеңештин депутаттары менен тартып ошолордон консультатты жардам акырындык менен биз деле туруп эле аким менен областтын башын аттап барганда болбойт да. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз Кант шаарындагы Лагвиненко көчөсүндөгү 60 чактыдай кызыл китеби жок үйлөрдү жана тургундарды чагылдырып бердик. Бул маселе боюнча Кант акимиятынын жана архитектурасына телефон чалып жооп ала албай койдук. Эгерде ушул жагдай боюнча Кант акимияты, архитектурасы жооп беребиз дешсе, биз микрофон сунууга даярбыз. Сиздин 87 сомуңуз Кыргызстандагы коррупция менен күрөшүүгө кандай жардам берет? Анткени Айтайт ТС каналынын миссиясы Кыргызстандын элине кызмат кылуу, элдин үнү болуу. Биз силердин көзүңөр менен карап, кулагыңар менен угуп, чилистендердин карасантай схемаларын ачыкка чыгарабыз. Аларды сиздер менен биздин кызыкчылыгыбыз үчүн, азыркы эркин Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн иштөөгө мажбурлайбыз. Эркиндик берилбейт, ага жетүү керек. Ал үчүн күрөшүүбүз керек. Patreon жөнүндө толук инструкцияны видеонун алдындагы шилтемеден көрсөңүз болот. Patreon'дон бизди колдоңуз.